Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Алагозов Садыр Жапаров твиттерде расмий баракча ачып, аны жеке өзү колдонуп жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Асхат Алагозов билдирди. Мамлекет башчысынын X твиттердеги аккаунту тууралуу фейк эмеспи деген көптөгөн суроолор түшүүдө. Сиздерге маалымат үчүн билдирип коелу, президент Садыр Жапаров чын эле X твиттерде расмий баракча ачып, аны жеке өзү колдонуп жатат. Твиттер коомчулук жана эл аралык коомчулук менен ыкчам, ачык жана түз байланыш үчүн эң эффективдүү платформалардын бири болуп эсептелет деп жазды ал. Мамлекеттин кулы эмес. Дастан Бекешев мугалимдерди ишембиликке чыгаруу туура эмес экенин айтты. Дастан Бекешев акыйкатчы Жамиля Жаманбаевадан мугалимдердин ишембиликке тартылышы боюнча үн катууну суранды. Бул тууралуу депутат Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымындагы мугалимдер жана тарбиячылар кайрылышкан. Бирок мугалимдер бул тууралуу ачык айта алышпайт. Бизде жума сайын ишембилик өткөрүлөт. Бул жакшы идея. Бирок Лениндин бул ойлоп тапканы эгемендүү мамлекетибизде бир аз туура эмес формада уланып келе жатат. Элестеткиле, мугалим 5 күн балдар менен иштейт. 6-күнү аларды бекер иштөөгө мажбурлап жатышат. Бул туура эмес. Алар мамлекеттин кулу эмес да. Билим берүү министрлиги алардын укугун коргошу керек болчу. Бирок министрлик унчукпай отурат. Алар сизге кайрылса болот да, туурабы, деди Дастан Бекешев. Өз кезегинде Жамиля Жаманбаева акыйкатчы институтуна андай арыздар түшө электигин, түшсө эле дароо үн катарын айтты. Таласта Ташиев Баткендеги чек арада курман болгон жоокерди эскерип, апасы көзүнө жаш алды. 7 апрелде УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Талас облусунда кыргыз-тажик чек ара жаңжалында курман болгон жоокер Дастан Анарбековдун ысымы ыйгарылган бала бакчанын ачылышына катышты. Жеринен тартылган видеону Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жарыялады. Дастанын атасы Алмаз Анарбекович, апасы Сауле Бакытовна: мен сиздердин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Алдыңыздарда башымды ийип таазим этем. Дастан балабызды төрөп, өстүрүп, тарбиялагансыз. Дастан сиздер айткан тилекти орундатып кетти. Бул өмүрдө ал биринчиден ата-энеси тарабынан тагылган милдетти, экинчиден мамлекет тарабынан тагылган милдетти ак таза аткарды, деди ал. Белгилей кетсек, Дастан Анарбеков 2022 жылы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда баатырдык менен курман болгон. Сулайман Тоо кийинки жылы заман талабына ылайыкталып оңдолот. Ош облусундагы Сулайман Тоо музейи кийинки жылы оңдоп түзөөдөн өтүп, заман талабына ылайыкталып жасалат. Бул тууралуу 7 апрелдеги Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Аристин Баткен облусунун региондук экономикасын өнүктүрүү долбоорунун координатору Айбек Кадыров депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында Сулайман Тоодо курулуш иштери 2026 жылы башталып, 2,5 жылга жакын убакытта аяктайт. Бүгүнкү күндө Сулайман Тоодо курулуш иштери баштала элек. Учурда долбоордун сметасы, документ иштери толук аяктады. ЮНЕСКОдан эксперттер келип баарын карап чыгып, корутундусун берсе, биз
экспертизага беребиз. Жай айынын аягында тендерге чыгарып 2026 жылы курулуш башталат. Сулайман тоонун долбоорун эл аралык компания даярдап жатат. ЮНЕСКО жана Маданият министрлигине көрсөтүлүп, алар жактырды. Азыр ЮНЕСКО корутунду берсе эле баштаганга даярбыз. Кийинки жылы курулуш башталат. Бул эл аралык объект болгондуктан талаптар жогору. Ошондуктан курулуш 2-2,5 жылга созулат, деди Кадыров. Султанбай Айжигитовдун мандат боюнча доо арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Султанбай Айжигитовдун мандат маселеси боюнча алдын ала сот отуруму 23 апрелге дайындалды. Бул тууралуу маалыматты Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. Беле кетсек, буга чейин мандатынан ажыратылган Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Борбордук шайлоо комитетине каршы доо арыз менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Аталган административдик доо арыз соттун өндүрүшүнө кабыл алынып, алдын ала сот отуруму ушул жылдын 23 апрелине саат 14:00 дайындалды, дешти соттон. Эске салсак, БШК 28 марттагы жыйынында Айжигитовдун мандатынан ажыраткан эл өкүлү чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын белгилеп, анын мандатын кароо боюнча БШКга кат жолдогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин үстүнөн президентке, башкы прокуратурага, Жогорку кеңештин төрагасына арыз жазганын айткан. БШК чечим кабыл алардан 10 күн алдын Ташиев депутатка мандаты караларын эскерткен болчу. Тагыраагы 19 мартта Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Айжигитовду оор сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган чек ара келишими боюнча коомдо туура эмес пикир жаратып жатканын айткан. Ошондой эле ал эл өкүлүнө 2017 жылы бир баланы урган үчүн кылмыш иши ачылганын, кийин депутат кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткенин айткан. Андан ары Ташиев сөзүн кийин Айжигитов шайлоого катышып жатып, ошол соттуулугу боюнча документтерди БШКга бергенин, андыктан анын мандаты мыйзамсыз болуп каларын айтып кошумчалаган. Буга Султанбай Айжигитов да жооп берип, бага ачылган кылмыш иши далилденбегенин, кийин алар мөөнөт өтүп кетти деген таризде жаап коюшканын белгилеген. Айжигитов ошол жыйында парламенттен ага жакшы сөз берилбей жатканын жүйө кылып, бул боюнча кенен талкуу кылуу үчүн Ташиевди дебатка чакырган. Анда УКМК башчысы өзүнүн ордуна аны менен дебатка БШК чыгарын айткан. Эркин адамдар өлкөсү Алмазбек Атамбаев 7 апрелге байланыштуу кайрылуу жасады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев апрель революциясына карата социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Апрель революциясынан кийин Кыргызстан бүтүн дүйнөгө эркин адамдар өлкөсү деп таанылып калган. 15 жыл өттү, бирок мезгил өткөн сайын мамлекет эркиндик менен жарандар укугун өз эгемендүүлүгүндөй коргоп, сактаганга милдеттүү экендигин абдан так түшүнүп жатабыз. Бул элдин жана өлкөнүн өнүгүүсүнүн эң негизги шарты экендиги талашсыз, деп жазды ал. Ал учурдагы бийлик аймактын коопсуздугу, өлкөнүн инфратүзүмү үчүн бир топ иштерди жасап жатканын белгиледи. Бирок бул орчундуу маселелердин катарында, балким алардан да маанилүү орунда элибиздин эркин рухун, адилеттүүлүккө ишенимин сактап калуу, жарандык коом, саясий күчтөр, ишкерлер жана массалык маалымат каражаттары менен тил табышуу маселелери турушу керек. Бул иш оңой эмес, бирок башка жол жок. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Эркиндик үчүн шейит болгон баатырлардын эрдиги кылымдарда өчпөс. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге берекет берсин. Ар бир үй бүлөгө, ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай каалайм, деп кошумчалады Атамбаев. Беле кетсек, 2010 жылы апрель айында ошол кездеги президент Курманбек Бакеевдин жүргүзгөн саясатына элдин наразычылыгы күчөп, бийлик алмашуу орун алган. Толкундоолор адам өлүмү менен коштолуп, бийликтин огунан 86 адам каза болгон. Иран армиясын жогорку даярдыкка келтирип, коңшуларына эскертүү берди. AQShnын президенти Дональд Трамптын Тегеранга каршы аскерий операция жасайбыз деген коркутууларынан кийин Иран Ислам Республикасынын армиясы өлкөнүн руханий лидери Айотолла Али Хаменейнин буйругу менен жогорку даярдыкка келтирилди. Бул тууралуу Reuters агенттиги өз булактарына таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, Хаменей AQSh тараптан болуп жаткан эскертүүлөрдүн аркасында өлкөнүн армиясын күжүрмөн даярдыкка келтирген.
Мындан тышкары Хаменеи коңшулаш Ирак, Кувейт, Катар, БАИ, Туркия жана Бахрейнге АКШнын чабуулун колдоо, анын ичинде АКШ күчтөрүнө анын аба мейкиндигин же аймагын колдонууга уруксат берүү, Тегеранга каршы душмандык аракет катары караларын эскерткен. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп эгер Иран АКШ менен өзөктүк курал боюнча келишимге макул болбосо, өлкө бомбалоого туш болорун айткан. 3-апрелде Иран асманын жаап, бүт армиясын эң жогорку даярдыкка өткөрүп жатканы кабарланган. Султанбай Айжигитовдун мандат боюнча доо арызы Бишкек шаардык сотунда каралат. Султанбай Айжигитовдун мандат маселеси боюнча алдын ала сот отуруму 23-апрелге дайындалды. Бул тууралуу маалыматты Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. Белли кетсек, буга чейин мандатынан ажыратылган жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Борбордук шайлоо комитетине каршы доо арыз менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Аталган административдик доо арыз соттун өндүрүшүнө кабыл алынып, алдын ала сот отуруму ушул жылдын 23-апрелине саат 14:00 дайындалды дешти соттон. Эске салсак, БШК 28-марттагы жыйынында Айжигитовдун мандатынан ажыраткан эл өкүлү чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын белгилеп, анын мандатын кароо боюнча БШКга кат жолдогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин үстүнөн президентке, башкы прокуратурага, жогорку кеңештин төрагасына арыз жазганын айткан. БШК чечим кабыл алардан 10 күн алдын Ташиев депутатка мандаты караларын эскерткен болчу. Тагыраагы 19-мартта жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Айжигитовду оор сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган чек ара келишими боюнча коомдо туура эмес пикир жаратып жатканын айткан. Ошондой эле ал эл өкүлүнө 2017-жылы бир баланы урган үчүн кылмыш иши ачылганын, кийин депутат кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткенин айткан. Андан ары Ташиев сөзүн кийин Айжигитов шайлоого катышып жатып, ошол соттуулугу боюнча документтерди БШКга бергенин, андыктан анын мандаты мыйзамсыз болуп каларын айтып кошумчалаган. Буга Султанбай Айжигитов да жооп берип, бага ачылган кылмыш иши далилденбегенин, кийин алар мөөнөт өтүп кетти деген таризде жаап коюшканын белгилеген. Айжигитов ошол жыйында парламенттен ага жакшы сөз берилбей жатканын жүйө кылып, бул боюнча кенен талкуу кылуу үчүн Ташиевди дебатка чакырган. Анда УКМК башчысы өзүнүн ордуна аны менен дебатка БШК чыгарын айткан.